Асанбек Ыстамов, Жортул. Сарытай мырза. Ошентип Атаке Баатырдын кызы Сыргага 1786 жылдын коңур күзүндө өзгөндүк басыз уруусунун кылыч тамгасынан чыккан Сарытай мырзанын үйлөнгөнү кашкайган чындык. Бирок Атаке Баатыр кызын аземди чоңтой берип, шан шөөгөт менен узата албай калганы да элге маалым. Эмесе кеп ошол жөнүндө. Кошун ылдыйлап көл калаасы алыстай бергенде, алдыраак ченде жан талаша чаап келаткан атчан көзгө чалдыкты. Кошун аярлай калган эле. Айткандай, чабарман Атакенин айылынан, Сары Өзөндөн чыгыптыр. Кабарчынын айтканы боюнча ошол учурда Сары Өзөнгө күтүлбөгөн жерден жоо тийиптир да, кокуйлаган катын калач менен үрөө учкан элди араңтыйган Атаке Баатыр туш-тушка чабарман жиберип, өзү болсо күндөп-түндөп кол курай баштаган экен. Ансыз деле ат жарагы дайым даяр көчмөн элден заматта түмөн кол жыйыла калчу андай кезде. Эс тартканы бирде бөрүчө качырып, кээде түлкүчө качып ойт берип, далай салгылашты чапкынды башынан өткөргөн Атаке Баатыр катылган жоого оңой эле кол куушуруп туруп берген жол башчылардан эмес эле анда. Баса кол баштап өзү катылбаган элге жоо болуп келген адам өткөн кеткен кербендерди талап чөлдүн бөрүсү аталган Атакенин илгертен берки душманы казактын Теке Баатыр болуп чыкты. Абылайдын чапкынынан кийин казак-кыргыздын ортосу тынчып калган. Өтмө катар боордош эки эл кыз берип кыз алышып дегендей илгерки ынтымагы, журтчулугу чыңала, жакшылыкка чогуу кубанышып, жаманчылыкта бирге болушуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарышып калган чакта Теке Баатырды кайсы кара теке сүздү? Ким кайрады аны өзүнө каршы? Же дагы эле касиеттүү кантоону бүтүндөй басып алып, жалгыз чардасам деп ойлойбу? Эч ким менен көп сүйлөшпөй, буйрук берип, кээ уккандан башканы сүйбөгөн Атаке Баатыр өзүнчө туруп ушулар жөнүндө ойлойт. Ансыз деле казак туугандар өз ара чабышып, ыркы кетип жатканын жакшы билет ал. Жайыты кенен тала, кумду чөл, ой тоолу мекен аларда мол. Жер жайытынын көптүгү жагынан казактарга кайсыл эл тең келет? Көрө жатарбыз дегендей турна байын салып, алысты тиктеген Атаке Баатыр кантсе да бейгам. Жараксыз күнү жоо келет деген чын тура. Болбосо Сарытай мырза котонду чаап көк олжо менен келатканын уккан Атаке той камын көрө баштабады беле? Билет, не деген менен күйөө бала чоң санадан өттү. Эми Карабай тууганынын уулуна кызын бербесе арба курбайбы? Элимден чыккан бир көк жал бар экен, деп ичинен кубанып коет Баатыр. Бирок күйөөлөп келип үлпөт куруунун ордуна Сарытай мырзаны экинчи чоң сыноо күтүп жатканын Атаке Баатыр ал учурда өзү да билбегендир. Жашы 40-45тер чамасындагы Теке Баатыр Атакенин айылынын этегин кокусунан келип баспады. Курдайды кыйгап өтүп, атактуу кеминди алууну көксөп келаткан Текенин көп колун жылкычылар күн мурунтан сезип калышат. Эки жакка кабар берип, итапкан кол жыйноого үлгүргөн Атаке жоонун санын билүүгө жол чалдырды. Эки түмөнгө жакын кошундун санын жол чалып чыккандар тез эле билишти. Теке Баатыр сейилдеп чыкпаптыр. Демек кыргызды чапсам деген ниети чын экен да. Эң мурда өзү оозунуп кол салууну көргөн жок Атаке. Таңдайынан чаң чыккан чечендери баш болгон элчи жиберип, Теке Баатырды кепке алаксытмак болду. Эгер Теке Баатырды 3 күнчө жаткан жеринде алаксытса, туш-туштан кыргыздын колу да чогулуп бүтмөк. Союшун камдап, тамак ашын даярдап барган кыргыз элчилерине Теке Баатыр көрүнбөстөн кошун аксакалы чыкты кебелбей. Теке Баатыр кошун курап жатат дейт, келген максатын айтпай. Билсек, сүйлөшсөк Баатырдын өзү менен. Теке Баатыр күйөөлөп келди кыргызга. Атакенин кызы бойго жетиптир. Күйөө тандап жатат деп уктук. Кыргыздар жооп берди. Атаке Баатырдын кызы күйөө тандабайт. Сырга ата салтын билген жан. Баатыр атасы кимди ык көрсө ошого кете берет. Сырганын колун сурап жуучу жиберсем, Атаке кабылдабады деп Теке Баатыр аябай капа. Атаке Баатырга көп эле жуучу келди. Анысын биз кайдан билдик?
Анда айтып баргыла, dedi кошун аксакалы. Кыргыздар кайра кетти. Эртеси түш ой келген кыргыз элчилерин кошундун аксакалы тосуп чыкты. Атаке Баатыр аябай капа. Кыргыз казактын макалы бар. Кызды сураганга кымызды ичкенге бер. Теке Баатыр кыздын колун сурап келсе, эмнеге алдыман өтпөйт деп таарынып жатат. Же Теке Баатыр салт билбеген тексиз жан беле. Анын түпкү теги түркмөндөрдүн Теке уруусунан чыккан деген айыңдан улам кыргыздар Теке Баатыр дей турган. Тексиз деген сөз ага катуу тиерин аксакал жакшы билгендиктен атайын айтты. Теке Баатырды казактардын орто жүзү хан деп билет. Ал тектүү жерден чыккан. Кыргыз сүйлөдү. Андай болсо, ала келген калыңы кайда? Теке Баатырдын өз билгени бар, деп сөз таштады казак. Карадалыгызга эмне калың? Сырганы мына ушул ордомо алып келип берсин дейт Баатыр. Элчи мостойду. Каадасыз кыз болсо да калыңсыз кыз болбойт. Теке Баатырдын антип Атаке Баатырды кордой турган жөнү жок. Жөнү бар үчүн айтып жатат го. Кандайча? Жөнү Баатырдын күчүндө. Кыргыз элчи сыпаалык кылды. Баатырга айталык, күтө тургула. Айта бар, эртең түшченде сырга ушул жерде болсун. Эртеси Атакенин элчилери жортулчулардын кошунуна 3-чү жолу келишти. Ошентип бул аңдышуу башталгандан бери 2 күн өткөн. Кыргыз элчи айтып таштады. Алабыз десе кыз мына, ажал келсе биз мына деп Теке Баатырдын айтканына көнүп берди Атаке Баатыр. Баатырдын бир гана өтүнүчү 2 күн убакыт берсин, кыздын камын көрөлүк деп суранат. Кара сакал Теке Баатыр чатырды жирей эшикке өзү чыкты. Атакенин жообуна көтөрүлүп калган эле. Чынында да ал өзүн оңой көрбөйт. Чөлдөгү куюндай жойлогон Теке ушу кезге чейин беттешкенинен жеңилип көрө элек. Далай кербенди талап, далай журтту чапты. Бирөөнүн көз жашына бооруп, кан төккөн мыкаачылыгынан тажай элек ал арстанча тайманбай 2000 кол менен Атакенин айылын өрттөй каптайм деп камырабайт. Мына ушул калп эрдемсүү өз башына тиерин бул сапар сезбеди ал. Өзүңдү эр ойлосоң, башканы шер ойло деген эл макалын унутуп калган Теке кыргыздардын артынан кыйкырып калды. Эртең ушул маалда кыз алдыма келбесе, айылыңар бөөдө жерден таланат. Атаке Баатырга мындан башканын керегине, ал өзү каалагандай убакыттан утту. Кабар жетер замат Сарытай мырза сан жылкыга кошуп 5 калмакты кара кочкорду көздөй айдаткан. Тополоң тыйылганда Олжону Шамшынын бели аркылуу чүйгө ашыруу оңой. Санаасы тынчыган Сарытай жол жүрүп баратканда Ниязбек Кашка 500 кол менен күйүндөй чаап келаткан. Атаке болжогон күнү кыргыздын кошуну чоң кеминдин оозунда туруп калган эле. Жаман Сарттын уулу Түлөберди Баатырынын колу жоонун артынан айланып келип бугуп калган. Эртеси Теке Баатыр тынчы кете жол карап турганда Атаке чабыл койду. Далайды көргөн Теке Баатыр даяр турган. Атаке Баатырдын колун куушуруп, жапырып чабуулга өттү. Чагылгандай уюл кууган күлүк аттар бирде аралашып, бирде кетенчиктей айыгышкан майдан бир эт бышымча созулганда Атаке тарап чегине баштаганын көргөн Теке Баатыр өрттөй каптап, абылайлап ураан чакырып кирди. Кыргыздар жанталашып чегинүүдө, олжосун оозунан жулдуруп жиберчүдөй болгон Теке Баатыр колун күргүчтөтүп күчөтүп улам алга айдап жатканда анын сол капшытынан Ниязбек менен Сарытайдын колу коюндай уюлгуп чабуулга өттү. Эми эле демилген казактар солк этти. Алдатып койгон дароо түшүнгөн Теке Баатыр артка чегине берип, колу сазга тыгылбас үчүн негизги күчүн эми капшыттан чыккан жоого салды. Кылычтар сынып, кылычтардан от чыгып аянуу болбой, былчылдашып жаткан кезде арт жагынан Түлөберди тап койду да курчоодо калганын билген Теке Баатыр азыр кантсе да колго түшпөөнүн амалын издеди. Казактар арстанча тайманбай Теке Баатырды ортого алышып, жарып чыгып барачкан эле. Сарытай мырза бир саамга да локуйган Теке Баатырды көз жаздымынан чыгарган жок. Ал эми койсары баш болгон өз жигиттери менен Текенин артында. Тирүү алгыла деп өзү ага чукулдай бергенде Теке Баатыр
Жигиттери жандай жетелеген кашка атка секирип минди. Кутулуп кетет деп жанталашты Сарытай. Аңгыча койсары ыргыткан сыйыртмак Текенин мойнуна жыландай оролду. Аттан кулап түшкөн аны Сарытайдын жигиттери басып калган болчу. Мөөрөйү колуна тийген Сарытай андан ары жоону кубай, ансыз да тымтыракай чыккан казактар баатырынан айрылганын билишип, таруудай бириндешти. Атаке менен Түлөбердинин колу качкан жоону бирден терип, кууп жүргөн кезде Сарытай мырза чүй суусунун боюндагы топ талдын түбүндө Теке баатыр экөө бет маңдай отурушкан болчу. Башы чарадай болгон куш тумшук Теке төшүндөгү зооту быт чыты чыкса да эч жеринен жарадар болбоптур. Энтиккенин басып кебелбеди ал. Мени туткун калган кайсы баатыр? Сарытай мырзанын колуна түштүң. Сарытай сенби? Сарытай жооп бербей сурданат. Тагдыры жаш мырзанын колунда турганын билген Теке кейиди. Тагдыр кайла жок экен. Далай жоо менен алышып, чөлдө эзген Теке баатыр ээрчи басыздын, жатакчы басыздын Сарыбоз балапанынын колуна түшкөнүн кара. Эң кур дегенде Түлөберди баатыр кармасачы. Рас, айтканыңыздай мен басызмын. Басыз экиге бөлүнөт. Керки тамга, кылыч тамга болуп. Мен кылыч тамгаданмын. Көп жорткон бөрү акыры ушинтип капканга түшөт. Тоо жакалай жортоду көк бөрүлөр. Акыры ал дагы ат артына бөктөрүлөр деп айтышат го казак калкы. Теке кул. Сенин шишиң толгон болчу. Баатырдын жаны чыгып кетти. Кул деп айтпа, кордобо мени. Кул болбосоң энчилүү жериң, элиң болот эле го. Жоктугунан талоончулук кылып жүрөсүң Теке. Өлтүрсөң да кул дебе, шакаба чекпе жаш мырза. Эч кимди аябай далай эрди шакаба чегип, боорун тилгениңди укканбыз. Сарытай кумсарды. Мырза, сен мени менен сүйлөшүүгө тең эмессиң. Атаке баатырдын алдына алып бар, өлсөм да Атаке колду болоюн. Мунун амалын, күлдү Сарытай. Сени баатырдын алдына жеткирбей жайлайбыз. Теке дагы өтүндү. Мырза, Атаке баатырды бир көрсөт, ошонун өз колу жазаласын. Сарытай мыскылдады. Биз ошончолук эле макул экенбиз. Күн көзүн көргөн суукка тоңбойт, бий көзүн көргөн бөөдө өлбөйт. Тирүү калгың бар экен го. Абылай хандын алдына барган эрлерибиз да өлүмдөн азат болгон эмес. Азыр сен биздин колдон тирүү кутулбайсың. Теке баатыр кебелбеди. Айтканың чын болсо, сен дагы мени өлүмгө кыюуга акың жок. Сарытай таң калды. Кай себептен? Сарытай мырзаны биз хан деп билебиз. Ошондойбу? Сарытай мыскылдады. Эч ким мени хан көтөрө элек, аны жакшы билесиз. Азырынча биз баатырдын күйөө баласыбыз. Анда эле ажалым жеткен экен да. Ээн жердин бөрүсүндөй далай бейгүнөө адамдын канын төктүң. Атаке баатырды бир көрсөт жаш мырза. Келме келтир баатыр. Сарытай буйруду. Акыйлашып отура албайм, сөз бүттү. Анда акыркы өтүнүчүмдү айтып калайын мырза. Айтып кал. Башымды алсаң ал, бирок денем менен башымды чогуу көмдүрт. Сарытай кумсарды. Бул өтүнүчүңө макул эмеспиз баатыр. Денеңди ит кушталайт, башыңды баканга сайып элге жарыя кылабыз. Чөгөлөй калып бата кылды Теке баатыр. Мырза, сен дагы менин кейпимди ки, сөөгүң көмүлбөй, аш талада ит кушка жем болсун. Бол! Деп Сарытай ызырынды. Даяр турган кой сарынын нар кескен кылычы кирпик ирмегенче Теке баатырдын шилисин кыйып түштү. Локуйган дене дирт-дирт этип тыбырчылай бергенче көзү бакырайган чоң башты ары жактан кимдир бирөө илип кетти. Колкосунан каны дирилдеген денени жигиттер чоң сууну көздөй сүйрөп жөнөгөндө Сарытай акырын буйруду. Аккан сууну арамдабай, кара жерге жашыргыла. Жиги чыкпасын. Теке баатырдын башын канжыгага байланышкан жигиттер түзгө чыга бергенде жоон топ кол менен келаткан Атаке баатырга кездешти. Мөөрөйү колуна тийген баатырдын кабагы жарык эле.
Арбаңыз батыр, дешти бир ооздон жигиттер. Атаке али калды. Бар болуңар азаматтарым. Ошо кезде анын көзүнө кой сарынын канжыгасындагы Теке баатырдын башы уруна Атакенин кабагы жыйрыла түштү. Бирок унчук алган жок. Жигиттер баатырдын соңунан ээрчи бастырыша, алар сүйлөшпөй, ат бойлогу куу камыштын жээгиндеги кыртыштуу жолдо баратышат. Бир маалда эч кимди карабастан өзүнчө сүйлөп койду Атаке. Бекер кылыпсыңар. Теке баатыр мага тирүүлөй керек болчу. Үн Сарытайдын кулагына шактей түштү да, эч ким жооп айтпай тым-тырс. Камыш арасындагы жолборстун гүрүлдөгөн үнүнөн аттар үркүп, аттар кошкура, бирок эч ким кебелбейт. Күн кечпешим чен. Алдыда маңкайган ак карлуу тоо, мемиреген мелтиреген тып-тынч сары өзөн. Эмелеги кыргыныңдын изи жоктой. Анан эмне? Алды жактагы айылдарга кабар жете элек. Кошок чыга элек. Бир аздан кийин айыл ичи чуу түшүп калары менен табияттын иши канча. Атаке баатырдын кызына алыстан ат арытып, арзып келген Сарытай мырзанын кокусунан жасаган эрдиктери чүй боорунун бир этегин эзелтеден мекендеп келаткан калың тынай элинде кезинде айтыла калчу. Ал кезде мен Токмоктун четиндеги мектепте мугалим элем. Жайкы каникул жаңы эле башталган. Бир курдай жоон топ жаш мугалимдер Шамшы Капчыгайынын алкымын жарып өткөн дарыянын боюнда сейилдеп жүргөнбүз. Түш ооп калган кез. Шаар аккан суу, тоонун жапжашыл этеги, өндүр ылдый салкын жел уруп турат. Сай бойлоп сууга түшүп, кээ бирибиз бута аткан болуп, айтор көңүлүбүз куунак, кабагыбыз жарык. Аңгыча биздин күн чыгыш жагыбыздагы жашыл этекти кыйгай төмөн түшүп келаткан эликтин кыпкызыл кураны көзгө чалдыкты. Коркуп чочуп да койбойт. Үн жок, сөз жок, баарыбыз селейдик. Жарыктык десе, аябай суусаган экен. Жетип эле тумшугун дарыяга малды. Аңгыча ичибизден кимдир бирөө ышкысын баса кыйкырып жибергенде башын көтөргөн ал биз жакты карап алды да, анчалык коркунуч жоктугун сездиби, суусунун кандырган соң кайрадан тоо таянды. Мен мылтыкты колума кармай артынан чуркадым. Аңчылыктын кумары оңой эмес тура. Мен эликтин артынан кууйм деп жүрүп, ит тапкан жерге барып калыптырмын. Тулаңы белден чыккан жашыл коктуну өрдөп кетип баратам. Эликтен дарек жок. Ошентсе да улам өр таянып, өйдөлөй бердим. Аңгыча алды жагымдан добуш чыкты. Мен мылтыгымды аяр кармай туруп калган болчумун. Аңгыча жоп-жош кызыл тору бээ минген карыя чыкты алдымдан. Мен оозунуп салам айттым. Карыя кебелбей жаныма бастырып келгенден кийин гана алиги алды да жай сурашып өттү. Мен жайымды түшүндүрдүм. Аң улоодо менин караманча эле тажрыйбам жок экенин сезген карыя күлдү. Уулум, эликти жолуңа байлап койгонсуп, шашып алыптырсың го. Ушул кейпиң менен сага элик тургай суур да аттырбайт. Азыр алардын кимиси болбосун бадал арасына житип кетти да. Жарыктык кайберен аябай суусабаса, дарыя жакка караманча басмак эмес. Тоо арасында суу жокпу? Дедим мен. Бар эмей, бар. Анда эмне үчүн элик чоң сууга түшүп келди? Өзү чоң сууга жакын жерде жүрсө келет да. Жогорто суу бар, бирок алысыраак. Атаке баатырдын эски конушунда булактар көп. Качанкы 200 жылча мурда жашап өткөн адамдын ысмы ушу кезге чейин унутулбаганына мен таң калдым. Азырда Атаке баатырдын конушу деп аталабы ал жерлер? Эмне экен? Кыргызга кадырып өткөн чоң адам, анын эмгеги силердей жаштарды кызыктырбасын билем. Биздей карыла турганда Берендин аты унутула койбос. Жашы 70тен ашкан калча аксакал экөөбүз ошол күнү тааныштык. Элге кадырып өткөн ары сөзмөр, жайдары карыя менин тарыхый уламыштарды угууга зар экенимди түшүндү окшойт. Ойго түшкөндүн ортосунда ушул аңгемени шашпай айтып берип, анан ал бир топко унчукпай калганда чыдамым кеткен мен сурап жибердим. Сарытай мырза сырга кызга үйлөндүбү анан? Карыя акырын күлгөн болуп койду. Сен өзүң кандай дейсиң? Атаке баатыр бергендир кызын Сарытай мырзага. Калча аксакал мени кубаттады. Бербегендечи. Сарытай мырзанын эрдиги Атакенин күткөнүнөн ашып кетпедиби? Баатырга да эл журт керек болчу анда.
Өзүң ойлочу улум. Сарытайдай азаматтар эл ичинен чанда чыгат. Жаш мырза мына ул шамшыны ашып чүйгө адеп күйөлөп келгенде баатыр аны ошол жогорку конуштан кабыл алган деп айтылат эл оозунда. Андан бери көп жыл өттү. Күбө болгон ким бар дейсиң? Дегенкиси конуштун аты өчпөй ушул убакка чейин айтылып келатканына караганда окуя чын го. Болбосо алда качан эле унутулбайт беле ал. Унчукпаган мен Калча аксакалдын аңгемесин тыңшоодомун. Аңгыча эле көз алдыма шаан шөкөткө жыктолгон өткөн замандагы кыз узатуу тою тартыла калды да делебем козголо түштү. Жаагын жанган ырчсыз кыз оюн болмок беле. Мен адегенде эле жар салып ырдаган акынды көрдүм. Андан ары катар тигилген ак боз үйлөрдүн ортосунда алты бакан тепкен ай чырайлуу кыз уландар жана да булутсуз бозомок асманда толгон ай мелтиресе, ары жактан тоо суусунун шары чыгып, кезек-кезегинде эликтин бакырганы угула, кыз өргөсү жак өзүнчө кымгуут, не бир сыйкырга толо, кече эле жортулда башым кетет деп тартынбаган жигиттер мына эми өзүнчө адеп сактап, не бир сонун тамашага кумарыганбай, сыйкырдуу таңдын, жайкы таңдын өтпөсүн тилеп жатышкансыйт. Айлуу түндө, тоо этегиндеги жашыл өрөндө атактуу мырзанын үйлөнүү тою өтүп жатса, анын миң түркүн кереметин сөз менен сүрөттөө, көз алдыга келтирүү кимдин колунан келмекчи? Кала берсе мен өзүмчө эргип, өзүмчө сүрдөй түштүм. Мындай той көчмөн элдин турмуш салтында далай ирет болгондур. Бирок бири-бирин кайталабаган дөөлөтү, сөөлөтү өзү менен кошо кетти дечи атаганат. Күндүзү ат чабыш, эр сайыш, жамбы атуу, күрөш эңиш, кыз өпмөй, төө чечмейине чейин көп күнгө созулган тойдун кайсы бир аземдүү сапатын айтып бүтмөк элек. Карыя токтой калганда, анда эле Атаке баатыр кызына жакшылап той берип мыктап узаткандыр деп сурадым. Калча башын чайкады. Айтса, кептин чордону ошол эл кызыгып күткөн тойдун болбой калганында. Мен таң калганымды жашыра албадым. Чын эле той болгон жокпу? Улум, той бербе деп Атаке баатырга мен кеңеш бериптирминби? Ал учурда өзүм да жок болчумун. Чалдын какшыгын түшүнгөн мен, кантип аксакал дедим. Ал кыскача жооп берди. Элдин айтканына караганда Атаке баатыр кызын шаан шөкөтсүз узаткан дешет. Коюңузчу, дедим мен ишенбестен. Таң калба уулум, ал калетсиз чындык. Кантип таң калбайм? Каадасыз кыздан бетер аттандырып жиберген кандай? Калча кебелбеди. Кээп ошондо. Түшүндүрсөңүз, дедим мен чыдамым кете. Калча карыя бээсинин басмайылын бошотуп, жалпак ташка көчүк басты да, мен анын бет маңдайына барып отурдум. Казактын Теке баатыры чүй элине кол салып, анан өзү колго түшкөндө, анын башын Сарытай мырзанын жигиттери кесип алганын азыр эле сага айтып бердим го. Анын үстүнө эки эл чабышып, өчөшкөн жерде аяны болмок беле. Ошол чапкында эки жактан тең эр өлүп, өлгөндө да көп өлүп, кара кийип кошо кошкон аялдар менен боору эзиле өкүргөн эркектердин үнүнөн айыл ичи тунат да калат. Анан аза күткөн эл кантип тойдо күлүп отура алат эле? Кемеңгер Атаке баатыр, ыйыңарды тыйгыла, мен той берем, кыз узатам деп өз элин кыйнабайт да. Анын үстүнө илгертен келаткан жоосу Теке баатырды өз алдына жеткирбей жайлап койгон күйөө балага Атаке баатыр ичинде нааразы болуп калган дешчү. Ошончолук эле боорукер бекен Атаке, деп мен аксакалды какшыктадым. Калча какшыкты эребене албады. Кеп боорукерликте бекен. Жоо аяган жаралуу экенин жакшы түшүнгөн Атаке баатырдын да өз билгени болгондур. Кыскартып айтканда, ошондон 3 күн өткөн соң эч кандай шаан шөкөтү жок эле, себин кошо берип, өз жолуна жараша дегендей аларча аркылуу сырга кызды бел ашырып жиберген экен Атаке баатыр. Баса Атаке баатыр кызын узатканга чейин Таштанбек деген уулун кошуп берип, 2-3 күнчө күйөө баласына жер кыдыртып, эл ичин аралата, Солто элинин мыктыларына чейин тааныштырган тура. Атакенин той бербей кыз узаткан жоосунун эли деле туура түшүнүптүр учурунда.
Карыя токтой калганда мен: "Аксакал, эмнеликтен атаке жырык дешет?" деп капилеттен сурай кайра тартына түштүм. Не болсо да калча карыя жооп бербей коет го деп ойлогом. Байкасам калча бир аз туруп күңгүрөнүп койду. Улум-ай, 12 мүчөсү түгөл эч жеринде кемтиги жок да баатыр болобу? Атаке баатыр эрдинен өйдө тарта, мурдунун үстүнө чейин кара жоолук менен таңып жүрчү экен. Элдин көзүнчө тамак ичпептир. Уламыштарга ишенсек, боз жигит кезинде шоктук кылып, түн ичинде эс алып жаткан кербенге катылган имиш. Ошондо айдын жерине айбалта тийип, мурду үзүлсө керек. Элдин жоромолу көпчүлүктүн айтканы ушундай. Анан калса 200 жыл мурда өткөн окуяны ким так айта алат? Дегинкиси ошондон уламбы, айтор эс тартканы Атаке баатыр каракчылык кылганды жек көргөн дешет. Теке баатырды колго тирүү түшүрсөм дегенде ак эткенден так этиптир. Анын башы кесилгенде бекеринен өкүнбөсө керек. Мен дагы суроо бердим. Эл журтуна алынган Атаке баатыр эмнеликтен өзүн хан көтөрбөдү? Атаке баатыр өзүн хан атыбаганы чын. Бирок анын өз небереси Жантай хан аталат. Мен сурай бердим. Жантай хан Атакенин 6 уулунун кайсынысынын баласы? Жантай Таштанбектен туулат. Бирок иниси Карабек асырап алат аны. Ал жөнүндө айтса көп сөз. Баса, Жантай хандын уулу Шабдан баатыр чоң атасынын жолун жолдоп, кыргыздардын Россиянын карамагына өтүшүнө чоң көмөк кошкон. Билем, дедим мен. Ошону жазгандан эмне тартынышат жазуучулар? Өзүнчө кейип койду калча карыя. Биз унчугушпай калдык. Калча кошумчалады. Атаке баатыр өзүн хан атабаганы менен сан кыргызда анын жеке керт башынын атак даңкы аябагандай чоң болгон. Баса, баатыр өлөрдөн 10 жылча мурдараак ага журт агасы деген наам берилгендигин уктуң беле? Кайдан билейин, аксакал, деп жибердим. Рас эле, аны сен кайдан билет элең? Дегинкиси билип койсоң жаман болбойт. Илгери атактуу Суусамыр өрөөнүндө бир курдай курултай өткөн тура. Калча карыя курултай деп так айтканда мен өзүмчө таң калып койдум. Ошондо Күрүчбек элинен чыккан Сөөлпү баатырдын сунушун бөлөк уруу башчылары колдоп кетишет да, Атаке бүтүндөй кыргыз журтчулугунун агасы деген титулга ээ болгон. Ал кезде билгенге журт агасы деген наам хандыктан да өйдө турган. Калча аксакал өйдө туруп тору бээсин басмайылын тарта баштады. Күйгүм кирип калыптыр. Мен ага башка суроо берген жокмун. Кийинчерээк дагы бир 10 жылдан кийин карыяны атайын издеп барсам, кайран киши 80ден ашып картайып калган экен. Экөөбүз оңдуу сүйлөшө алган жокпуз. Байкасам өзү да мени тааныбады. Биз көбүнчө колхоз курулушу жөнүндө сүйлөшкөн болдук. Андан бери көп жыл өттү. Арачолодо тарыхтын өчө жаздап бараткан эскирген изине түшүп, көптөгөн китептерди, кол жазмаларды окуй коюп жүрүп, мен кайрадан калча аксакалдын айткандары менен изи калган тарыхтын ортосунда анчалык чоң айырма жоктугун көрүп таң калдым. Элдин дилиндеги оозеки тарыхты жатка билген аксакалдын көзү өткөнү менен байыркы доордун жандуу элеси, уламыш легендалар аркылуу эл ичинде ушинтип кала берет. Андыктан мен өзүнүн өткөнүн жакшы билбеген эл атасы жок, никесиз туулган баладай тексиз болуп каларын эске алып, ушул дастанды жазууга киришкем. Атаке баатыр далайдан бери ар кимдер менен алгылыктуу сүйлөшпөй жалгыздай басып, ээн эркин жүргөндү адатка айландырып алгандан кийин башынан эч кимге көп ачылбаган түнтүрөөк киши өзү ошентип элден олактаса, ким эле батынып сөзгө алмаганы. Ар качан жандай жүрчү жөөкөрлөрү биякта турсун, жигит болуп эр жеткен өрттөй өткүр уулдары да сөз кепке алгандан тартына баатырдын турпатындагы энүүлүккө окшогон түнтүктү билгизбей келип мыкчыган карылыктын салдары деп жууруй башташкан болчу. Чынында мына ошол 1787 жылы Атаке баатыр агала сакал болуп 60тан аша, мурдагысындай болбой сөөгү оор тартып, атка минип бастыргандан да эрингендей
айыл-айылдарга утурум боло берчү той аштарга да катышканын койгон. Ал күткөнү, ойлогону эмне экенин эч жанга билгизбей, адамдардан атайын эле оолактай баштаганын жашырбастан, быйыл да жайы менен чүй этегиндеги бөксө жайлоолордун биринде өргөөсүн тиктирип коюп, суусамыр жайлап, улуу тоолордун арасын көздөй жылган жок. Баатырдын бул жоругуна көпчүлүк таң калбагандан башка эмне дейт эле? Бир караганга Атакенин тилегеи тегиз болчу. Эл журт ичинде ыйкы-тыйкынын жиги билинбей тынч. Кала берсе пейилди убанткан ынтымак, тынчтык өкүм сүрүп тургансыйт. Ушу кезге чейин өзүнө өйдө карап, сөзүн эки кылган адам аттуу боло элек. 6 уулу тең бөрүдөй көкжал чыкты. Алар бала бакыралуу болуп дегендей, баары тең очор-бачар. Жазып тайып көз жумса, элине эге болчулары четтен чыгат. Мына күйөө бала сынына толду. Ал тургай Аблай султандын туусуна жамынып, кала берсе эзелки чөлдүн бөөрүсү атанган душманы Теке Баатырдын кошуну да өз колунан кыйрады го. Эс тартып, ат жалын тартып мингенден бери жолу татаал жана шыдыр болду. Колдогону бар. Жолдошу Кыдыр дешип, сыртынан айын кылгандар башында тынайлап ураан чакырышса, мына далайдан бери Атакелеп ураан чакыра башташкан. Адагенди тыйып көрдү. Чында бизекиди. Эл деген кыйын экен, макул болгон жок. Эчак көз өткөн атасынын арбагынан жол талашмак беле. Бирок ошенткен сайын жан дүйнөсү жибий, негедир жыргай түшчү. Чүй боорунан оруночо калышкандан бери оң капшытындагы Солтоо элинен канседе аябай сактанат. Солтоолор намыскөй эл, көп эл. Ал эми эрдиктин артында ала көөдөндүк, ак көңүлдүүлүк, энүүлүк болорун да жакшы билет. Анчалык куулук шумдугу жок элдин ошол талуу жерин жакшы билген Атаке Баатырдын кадыры кошунасына алдыгачан эле өтүп кеткен. 40тан өтө бергенде Жайыл Баатырдын кызы Бегимжанды токолдукка алды. Өтмө катар болгусу келген Атаке Солтоо элинин бирине кыз берсе, кайрадан кыз алды. Дагы бир уулуна Солтоной деп ат койсо, экинчи уулун мыкты чыкма Төлөберди Баатырдын уулу канай менен көкүлдөш кылып, төшүн тийиштире кучакташтырган. Аш тойлордо Солтоо элинин мыктыларын туу катары көргөн кишиче жыйын башына отургузат. Билгенге акылман, адамгерчиликтүү эле Атаке. Акылдуунун бир аты куу. Ошол куулук аяр мамиле гана анын зоолосун көтөрдү. Же болбосо көптөн бери жоо келгенде чокмор көтөрүп жекеге чыга элек. Илгертеден эле кара күчү бар эр көкүрөк, тулкусу темирдей чың, шайдоот, шайыр, ары өжөр жигиттердин арасында акыл айла менен дароо айырмаланган кыраакы, баамчыл Атаке акыры келип элдин туткасы болгонго жарады. Мына ошентип эл журтка алынгандан бери ал жеке өз керт башынын пайдасы үчүн кам көргөндү жек көрүп, кайда жүрбөсүн элдин калың катмарынан өзгөчөлөнгүсү келбейт. Дүнүйө мүлк жыйнап, кара жанын жыргатуу деген жоосун Баатыр үчүн караманча жат эле. Ошондуктан анын өргөсүндө асыл зат, баалуу буюм деген жок кесе. Өмүрүн бүт бойдон жортулда өткөргөн адамга күлүк ат менен мыктап жасалган жоо жарактан өткөн кандай байлык болсун. Эрин башына жаздай туш келген жерде уктап көнгөн Атаке ушул азыр да мамык төшөккө жаткандан каччу. Атаке Баатыр башынан кыялкеч, ал көбүнчө жалгыз отуруп алып, келечек жөнүндө ой жүгүртө, эли жеринин эртеңки күнүн ойлоп, кээде уктабай таң атырганы менен кимдин иши бар. Качан эле Атаке бөтөн журт менен жоолашып, бейкүнөө бечаранын канын төктү. 14-түндө ат жалын тартып минип, калмакка катылды. Калмактан сокку жеп, качып өз мекени Ала тоонун койнуна кире албай, ач белде калганычы? Ошондо өзүнөн саал улуураак эр Садыр менен эр Момокон үчөө каңырыгы түтөп минтип арман кылышпады беле? Адыр, адыр, адыр тоо, арсайып турган аска зоо, том сортуп турган жеримди, боздотуп кыргыз элимди, карарган чаңды бууратып, каршыккан элди суулатып, кайдан чыктың калың жоо, көбөйтүп малын жайыт от, урушпай койсо не болот? Журт менен журт жоолашып, карышпай койсо не болот?
Эзелтен бери кыргындуу, замандын койну тар экен. Ат тепсеп уулу жанчылса, эненин көнү зар экен. Көгөрүп жаткан кең асман, суйкайган бийик ала тоо, эсиңди кубас койнуңдан, дүрбөлөң салып келбес жоо, көшүлгөн заман бар бекен. Кайран эрлер, кайран достору Садыр менен Момокондор Канкор Абылайдын колунан жан таслим болушту. Эмне, алар журт азаттык үчүн жан кыйышкан жок беле? Айласы түгөнгөндүктөн кыргыздын баш кошуп, кыргыз атанын тукумдарын аман сактап кетсем дегенде, ак эткенден так эте канча айла издебеди Атаке баатыр. Акыры келип көз ачыла Кемеңгер аталган кезинде анын Оруска кол бергиси келген далалатын жактырбаган мекендештери да арбын азыр. Ошонун көбүнө түтүп, эл башы аксакалдардын баарын бирдей ынандырып, акыры Орус падышасына, Орустун ордосуна элчи жибергенден бери 2 жылча мезгил өтсө да, элчилерден кабар жок, жиги билинбейт. Кичинекей жапан эл деп теңине албай койгондур падыша эне. Андай болгон күндө да алдына барган бечаралардын башын кесип албас. Неликтен дайыны чыкпай кумга сиңген тамчыдай жоголушту. Дагы эле болсо эртели кеч өткөн кеткен жолоочулардан сурамжылаган болот. Оруска кошулсак деген тилек бир эле күндө жетилип чыккан жок. Ал ой мындан 30 жыл илгери атасы Тынайдын туусу астында касиеттүү кыргыз жеринен ойротторду караманча кууп чыкканда пайда болбоду беле? Ойрот менен кыргыздар бири-бирин өрттөй каптап, эки тараптан аянуу дегенди эч билбей кармашкан. Рас, ойротторго каршы көтөрүлгөн чапкында Казак, Кыргыз, Кыпчагы баш боло, ал Тургай Кокон Букар хандыгында бир кишинин баласындай чогуу турушту. Мына ошол чапкында мизи кайтарылган ойроттордун көп саны эзелки ата мекени Жунгар жерине кире качышса, бир далайы сүрүлүп отуруп Орус мамлекетинен башпаа негиздешкен. Куту качкан элди сел каптайт болуп, аш-жалаңаш төмөндөй төрүлгөн бечараларды бет алдынан кол курай тосуп турушкан Манжур Кытай империясын башкарган Богды хандын жоокерлери заматтын ортосунда таптакыр эле тып-тыйпыл кыла кырып ташташкан болчу. Пейлигенен экен, качып барган ойротторго койнун кенен ачкан Орус падышасы алардын жайытына жер-суу бөлүп берип, эч кимисинин да чекесине чертпегендигин эшиткен атасы Тынайдын атаң көрүү, Орустан өткөн адилет калкты ушу кезге чейин көргөн жок элем. Я уулум, замана тарып, эгер кокус айлан куруса, Орустун этегин карма. Ошондо кор болбос эл журтуң, деп маашылана айткан кереси эсинен чыга элек. Андан бери 30-40 жылдан ашык мезгил өтүп, өзү эл журтка тутка болгон кыраакы Атаке баатыр сан кыргыз үч тарабынан тең курчоодо калганын алда качантан бери сезе баштаган. Бирде акырын алдай, кээде кылычын камдай кокондуктар көз артса, күн чыгыш жагындагы Богдыхан Сянлин көзүн кызартып, кыргызды тутмайынча көксөөсү сууй турган эмес. Ошол эки тарабындагы эки ажыдар аздык кылгансып, Абылай хандын тукумдары да кылычын кайрай, бир жак этегин үзө чапкысы келип жатпайбы? Ала тоонун койнунда аз жылдан бери бейкапар жан сактаган май курсак байбачалар менен бир коктудан башка экинчи коктуну көрүп билбеген бечара журтчулук ушул коркунучту түшүнөт бекен? Мейли деп курулай сөйлөткүтүп жатып алса, элдин тагдырын ким ойлойт? Ким көтөрөт анын жүгүн? Ич ара аңдышуу, бирине бири курулай үстөмдүк кылуу жанга баттı го. Курама жыйып кол кураган, кулдарды жыйып эл кылган Манас атанын арбагы акыры колдор. Түндүгүң бийик, түркүгүң бекем болбосо, жыйган алтын күмүш менен күтүрөтө күткөн малың кимге опа? Ушуларды ойлогон Атакенин үшү кетип, бир бечаранын кейпин жамынар эле. Оруска ыкласы ой баштаганын Атаке баатыр адегенде жан кишиге шек алдырбай, бул дини капырлардын тамырын тартып көрүүнүн далалатын кыла, не бир айла амал издегенин өзүнөн башка ким сезди? Ата конушун аралап өткөн орус кербендери дээрлик эсепке алынып, ал тургай казак журтчулугунун ичиндеги орус менен ымаласы болуп калган уруулардын айылдарына чейин барышып,
ишенген адамдары жер чалып келип турбадыбы? Өз жеринен өткөн бир дагы орус кербен талоонго алынуу биякта турсун эч кандай ыдык көргөн жок. Кытай менен Индустанга каттаган атактуу жибек жолу акырындай Сары өзөн чүйдү басып өтө баштады. Ошентип акыры кеңпейил, анан калса адилет Атакенин кадыр баркы өткөн кеткен жолоочулар менен көптөгөн кербенчилердин арасында акырындап арта берди. Өзгөчө орус көпөстөрү кербен коштоого Атакенин жигиттерин жан дили менен кошуп ала башташчу болгон. Мына ошондой кербен күзөткөн жигиттердин катарында керт башынын ким экендигин билгизбей, өзү да дала ирет сапар чеккенде Баатырдын бул жоругуна таң калгандар да учураган. Атаке эч кимге сыр бербеди. Алгачкы жолу орустар туурасындагы кең кесир маалыматты Атаке Баатыр Эдил боюн жердеген Булгар Мишар көпөстөрүнөн алды. Жер кезип, чөл кезип чаалыккан аларды туугансыта жакшылап күткөн Баатыр акырындап кеп сөзгө ала орустар жөнүндө айтып берүүсүн өтүнчү. Байкап көрсө, алардын берген жоопторунун баары тең бирдей чыкканы таң калып койчу. Орустун адилеттигин, кеңпейилдигин алардын бири да танбады. Баатыр: бул сен кызыккан саклаптарга эч бир эл тең келе албайт, деди бир курдай көк ала сакал, көптү башынан өткөргөн Якуп Разак. Элинин саны кыжылдаган көп Кытайдан кем эмес. Жеринин көптүгүн айтып түгөтө албасмын. Ааламда түктүү жер канча болсо тең жарымы саклаптарга тийиптүү. Орус жерин кыдырып чыгам деген бир көпөстүн өмүрү аздык кылат. Ошончолук эле шаарлары да көп. Эли жерин кайтарган сансыз колу бар. Жоо келсе коркуп койбой, өлүмгө тике барышат да тартиптүү келишет жоокерлери. Падышасына кыңк этпей байшышат да силерчилеп уруу-урууга бөлүнүшпөй, бири-бирине мыкты сынуу деген аларда караманча болбойт. Орусту жеңдим деген бөтөн өлкөнү мен ушу кезге чейин көрө элекмин. 100 эле колу бар саклапка бүт кыргыз чак келбейсиңер. Анткени алардын түз аткан мылтыгы менен бир атканда 1000 колду жайлаган замбирегине ким түтсүн? Бөтөн диндеги тили бурууларды жектөө, кордоо деген менен иштери жок. Саклаптардын кеги да, мээрими да жүзүнөн көрүнүп турат. Душмандашса эч кимди аябай өлтүрө беришет. Достошсо сыйлашууну жакшы билишет алар. Баатыр: мен билгени аларга баш ийген элдер бүт бойдон баартап, тукум уругу өсүүдө. Атаке Баатыр аяр сурады. Орус өзүнө баш ийген элди зордоп чокундурат деген кепчи? Ал жалган сөз. Дини жок көчмөндөрдү саклаптар өз динине алган учурлар бар, деп ачык айтып алды да, кайра Атаке Баатыр өзүнөн кадексиз жооп күтүп турганын сездиби, эми чоочугандай сүйлөп кирди. Бөтөн диндегилерди өз динине мажбурлабайт падыша. Саклаптардын адептүүлүгү ушунда. Кайра ак падыша өзү турган Ордо шаарына башка диндегилер үчүн мечит салдырып таштаган. Орус калааларынан жалаң эле мусулмандар үчүн салынган мечиттердин канчасын мен өз көзүм менен көрдүм. Ал эми ак падыша эненин жеке керт башын кайтаргандар да мусулман динин туткан элдин өкүлдөрү. Атаке кабак түйдү. Анда эмне, өз элинен чочуйт бекен? Падышалардын башынан келаткан тартиби ошодур. Менин билишимче, Кытайдын Богдуханын кайтаргандар да уйгур, кыпчак, кыргыздар. Анда эле түшүндүм, деп Атаке Баатыр этегин сүйрөй ордунан турду да, сөз бүткөнүн билгизгендей соодагерге акырын баш ийкеп койду. Ошол соодагер Жакыптын аңгемесинин аягы Атаке Баатырдын эсинен ушу кезге чейин таптакыр эле чыккан жок. Байкап көрсө, бүтүндөй ааламды башкарган падышалар да өз кара башынын бүтүндүгүнө келгенде жакын тууганына, өз кандашына ишенбегени бекеринен эмес экен да. Кандыктын, бийликтин жолу ар дайым татаал. Этимди көргөн катыным сыйлабайт, күнүгө бетимди көргөн тууганым барк кылбайт деп түшүнгөн эл башы илгертеден эле өзүн тегеректеп жүргөн жан жөөкөрлөрдүн арасына жакын тууган уругунун эч бирин жолотпой келатат. Сырын жакшы билген тууган сөрөй акыры келип тең туугандык кыла бетине чыгарын да билет Атаке Баатыр. 2 жылдай мезгил өтсө да
орус ордосун беттеп кеткен элчилери Абдрахман менен Шергазыдан ушул убакка чейин эч кандай кабар билине элек. Баса кошун коштоп көптөгөн белек бечкек менен элчиликке аттанган адамдардын экөө тең Атаке Баатырдын өз уруусуна жатпасын көпчүлүк да жакшы билчү. Шергазы Атакенин асырандуу уулу. Колуна 8 жашында келген. Ал эми ыйык Куранды шатырата жатка айткан сабаттуу Абдрахман соодагердин баспаган жери, көрбөгөн эли жок сыяктанчу. Ошо кезде түрк элдери үчүн орток делип эсептелген Чагатай тилинде мыкты билген Абдрахман Такыба падыша энеге багышталган катты да өзү жазбады беле. Барса келбес сапарга кеткен элчилердин кечигип жатканына Баатырдын өз уруу мыктылары анчалык кейибеди. Караандай өлүмгө өз туугандарын кыйбай, башка бир кайдыгер урууларды кириптер кылып жибергендей көрүшкөн алар кантсе да Баатырга ыраазы, тууган деп кыраакы деп ушунайт. Бирок Атакенин ойлогону башка экендиги менен алардын кайдан иши болсун. Эгерде Баатырдын өзүнүн тектүү туугандарынан чыккан бирөө жарымы падыша энеге барып кокус жолугуп келсе, атак даңк менен көптөн күткөн максатына Атаке Баатыр жалгыз өзү ээ боло алмак эместир. Андыктан чечейлер өз эли болсо да назили сары багыш эмес да. Ал эми тексиз элден чыккан бирөө Баатырдан кантип жол талашсын? Соодагер Абдрахман даңкка анча кызыкпайт. Ага дүйнөдөн өткөн дөөлөттүн кереги жок. Ошондуктан бул ыйык ишке камынганда Атаке Баатыр көп ойлой, жети өлчөп биргескен болчу. Дагы да болсо ошол ойлоп тапкан жолунун тууралыгынан күмөн санай албайт. Бир гана күйүт, элчилердин жиги билинбей кеткенине ичинен кейит. Атаке Баатырдын көпчүлүк менен сүйлөшкүсү келбеген, окчундап жалгыз жүргөнүн бир себеби ушунда эле. Кудай жалгап Баатырдын санаасындагыларды ушу кезге чейин эч жан сезбеди. Эзелки жоосу, колго тирүүлөй түшкөн Теке Баатырдын башы өз алдына жетпей алынып калганына Атакенин чыны менен эле өкүнө турган жөнү бар эле. Ага да Баатырдын өзүнөн бөлөк тууган уруктары маани беришпеди. Өткөн жылдын бугу айында Кыргыз жерине Танапташ жерден орустун кербенчилери талоонго учураптыр деген каңшарды Атаке Баатырдын кулагы чалып, алгачкы ирет ага эч кандай деле таң бербей бейкам жүргөндө каңшар улам күчөй берди да, акыры башын кара жоолук менен бууган талоончулар Атакелеп уран чакырышып, дүйнө мүлктүн баарын талап алып көздөн кайын болушту. Кербенчилердин ичинде мерт болгондор да бар имиш. Эгер ал каңшар чын болсо, талоондун жаманаттуусу Атакеде калып жатпайбы? Кулак түрүп акыйган ал ошондон бери жүрөк заада. Неси болсо да андан бери өзүнө сурак салып күнөө койгондор боло элек. Аны менен эле Атакенин санаасы тынчып калмак беле. Баамдай келсе, ошондон бери өз жери аркылуу Айыл апаны тополоң дүүлүктүргөн кербен аттуу өтө элек экен. Кантсе да талоон чыккандан бери өз атына доо кетти көрүнөт. Андай болгон күндө элчилер барымтада экен да. А мүмкүн орустар канга кан деп аларды өлтүрүп ташса кантет? Буга Атаке Баатыр көп ишене бербейт. Орусту адилетте уккан. Эгер чындап ишенсе териштирет эле го эмдигиче. Өзүнө келип бир ооз сурайт эле го. Атаке андай жүзү каралыкка барбасын айтып, касам ичүүгө чейин бармак. Неси болсо да иши чатагына айланганын сезүүдө. Ойго батып, жалгыздай баскан негизги себеби да ошол. Эли эмне десе мейли, азырынча аны менен иши болбойт Баатырдын. Орус кербенин талаган Теке Баатыр экенин Атакенин жүрөгү сезген. Иттей тытышкан заманда жеке душманның тургай өз өзөгүнөн да өрт чыгышы таңкаларлык иш эмес. Бирок да талоондун түйүнү Теке Баатырда жатканын ачык айта албады. Далили жок жерден душманы болсо да бөтөн бирөөнүн бетине күбө жапканды билбейт Атаке. Андай катын ушак эл башчысы Баатырдын ишине жатпайт. Жаштык кылып, курчтук кылып Сарытай мырза Теке Баатырдын башын албаганда эмдигиче чындыктын айкын жүзү ачылбайт беле. Атакелеп ураан чакырганына караганда бул карандай душманынын колунан келген иш. Баатырды жалаага жыгып каралагасы келген ким? Эзелки кеги бар Абылай Султандын уулу Валихандан башка ким жасайт муну?
Теке Баатырдын карманган туткасы ошол эле го. Айтор башы каткан, санаасы бөлүнгөн Атаке Баатыр жалгыз. Бир чети ал жаш өтүп, билектен кару кеткенине кейит. Бүтө элек иш, окула элек намазы али көп. Кара башыл элим ай, эртеңки көрөр күнүң эмне болорун билбей балача байоосуң, ишенчээксиң. Бир күнү кардын казыга тойсо дүнүйөң түгөл, телегейиң тегиз боло түшөт. Тоо артында тоо, андан арыда тоо деп ойлошот. Дүйнөнүн баары тоодон бүткөндөй көрүшөт. Эл ичинде ажыдаардын койунан жылуулук издегиси келгендер да бар. Аюунун үңкүрүнө башын салып, башсыз калаары менен иши жок. Камсыз, эндей жаткан байоо, баатыр элден чыкпаса, Атаке өзү ушундай жоорукка басат беле. Элинин тагдырына жаны күйгөн Атаке ыйык ишти мойнуна алды. Оруска дили чындап түшпөдү беле? Ишенди эле го ага. Тепкеде элди тоотпой коебу улуу журт. Тутунган тооң бийик болсо, төбөң көккө жетет деп ойлогон. Орусту тоо көргөн. Аны тилек кылып, караан тутканын түшүнбөдү бекен. Салам айткан жетимдин алигин албаган машаякта акыры бир күн Кудайдын каарына калат. Же орустун Кудайы жок бекен. Көктө күн жалгыз болгон сыяктуу, ааламды жараткан Кудайдын өзү да жалгыз деп түшүнөт Атаке Баатыр. Андай болгон соң, Кудай алдында, күн алдында бардык пенде бирдей. Орусун, Кытайын баштап бардык пендени жараткан Кудай. Кудай алдында, күн алдында Атакенин жүрөгү ак. Атаке оруска ак дилинен кол сунду. Кең пейил орус Атакенин сунган колун какпаса, ал жума күнү кутба намазына ар качан Ак Падыша эненин ысмын кошуп окууга даяр. Же Атакенин дилин түшүнбөй жатты бекен капырлар. Чыгарманын аягы. Мындан кийинки чыгарма Жусуп Адилет деп аталып, Сарытай мырзанын уландысы болуп саналат.